үй-бүлөсүдөгү личный кабинет карайсыз. Бул жак болсо домиктасаңар бул лента сыяктуу чыгат. Жана Инстаграмда ленталар чыга берет го, эмнени көрсөңөр ошолор ошентип чыгат. Ал эми астында жылдызча болсо бул баягы көргөзгөндөй эле сабактагыдай канча товар кирди чыкты. Ал эми ортосундагы болсо проверкадан өткөн, канчалык сапаттуу, жакшы магазиндерди ошол жерден таап алсаңар болот. Ал эми кийинки корзинка болсо силер корзинкага кийимдерди салсаңар ошол жерден чыгып калат. Ал эми человечекти басып киресиңер да үстүндө логиниңер турат. Кааласаңар өзүңөрдүн атыңарга өзгөртүп алсаңар болот, кааласаңар өзгөртпөй деле коюп койсоңор болот, разницасы жок да өзүңөргө. Андан кийинки болсо вот бир деп турат го. Бул бир деген азыр бирдин ичинде биздин сохраненный товарыбыз бар. Биз жүрөк басып койсок ушул жерге түшөт. Ал эми 26 деген бул канча магазинге кирип эмне товарларды көрсөт ушул жерге түшөт. Ылдый жагында вот кошелектун белгиси турат. Бул жерге силер оплата кылбай чыгып кетсеңер товарлар ушул жерге түшөт. Экинчиси болсо оплата кылганда түшөт. Үчүнчүсү грузовикке болсо силер отправкага кылып аткан түшөт. Андан кийинки болсо силер отзыв калтырсаңар болот. Ал эми жанында турган X белгиси менен турган бул жерге товарыңар түшөт дагы жоголуп кетет. Бул астындагыларга өзгөчө деле кереги жок. Ал эми могул турган бул жерден силер өзүңөрдүн негативдериңерди, жалоптарды жазсаңар болот.